Söyle албай ошон үчүн расмий тилде жооп берем. Диний кишилер менен жана молдолор менен кайсы тилде сүйлөшөсүз? Аралаш. Siz hareket kılıp görüyorsunuz. Kırgızsız komda mamleket. Сиз мамлекеттик тилди билесизби? Билем, жакшы сөйлөй албай ошон үчүн расмий тилде жооп берем. Рахмат. Молдолор менен кайсы тилде сүйлөшөсүз? Диний кишилер менен жана молдолор менен кайсы тилде сүйлөшөсүз? Аралаш. Siz hareket kılıp görüyorsunuz. Kırgızsız komda mamleket tilde aytkanda. Жакшылап сөйлөй албайм кыргызча. Süylep atpay, süyleyöring ошондойлар. Мамлекеттик тил боюнча бир өзүңүздөн иштеп аракет кылыңыз. Айтыңызчы, эмне үчүн жетекчи келбеди? Заместитель келип бул баяндап атат да, айтыңызчы ошо. Директор Токтотуп находится... коюңуз ким? Рахмат. Айтсаңыз, сиз мамлекеттик тилди билесизби? Билем, жакшы сөйлөй албай ошон үчүн расмий тилде жооп берем. Рахмат. Молдолор менен кайсы тилде сүйлөшөсүз? Диний кишилер менен жана молдолор менен кайсы тилде сүйлөшөсүз? Аралаш. Аралаш, Рахмат. Азыр сиз айттыңыз, мына обход домов и агитация запрещайся деп айттыңыз, Мыйзам мененби бул? По действующей норме есть такое положение, но оно нечеткое. Поэтому в новом законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении правительства, такая норма внесена, так как это нарушает право неприкосновенности частной жизни. Анда эмне даватчыларга запрет болот анда жаңы мыйзам менен? Нет, им приглашать будет можно, но заходить домой и дома распространять религию нельзя. Также это будет в государственных муниципальных учреждениях. Ал эмне деген приглашать можно, а берки нельзя дегениңиз эмне? Ал үйүнөн чакырып алып атпайбы, баскыла депчи? Дело в том, что они заходят домой и начинают распространять религиозные взгляды. Они могут просто пригласить и проводить свою религиозную деятельность в мечетях или в соответствующих церквях, храмах. Рахмат. Айтсаңыз, мен мыйзам боюнча эмес, мына сиздерде экспертный совет бар да, Ошол динди толкование кылган, жанагы экстремисттик китеп деп айтыш үчүн же кандай? Экспертный совет есть при президенте по вопросам религии и межэтнических отношений. При Госкомиссии по делам религии у нас есть отдел, который проводит религиоведческую экспертизу. То есть для тех, кто заново регистрируется или если возится литература религиозного характера. Жок, мен вот дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда эми аалымдар менен сүйлөшүш үчүн ошол динди билиш керек да, Куранды билиш керек. Ошондой кишилериңер барбы? Ошолордун тили менен сүйлөшө турган же момундай эле такылдап эле орусча сүйлөшүп мыйзам нормасын айтып отура бересиңерби, кандай? У нас есть отдел по взаимодействию с религиозными организациями, где работают теологи, религиоведы и проводят соответствующую работу. То есть теологи в области ислама и религиоведы по всем направлениям религии. Штатный распределение бар силерде ошолор? Да, в штате есть, конечно. Себеби мына сиздердин заключение менен бир канча кишилер камалып, булар ошо экстремисттик китептер жазган деп кийин акталып чыгышты да. Ошол эксперттик совет бар деген мамлекеттик комиссияда бир мен окудум эле, ошону сурап атам силерденчи. С 1 января 2019 года Госкомиссия по делам религии не рассматривает судебную экспертизу, то есть запросы на судебную экспертизу, так как мы не являемся уполномоченным органом в области судебной экспертизы. Мы рассматривали как независимые специалисты. Но с 1 января 2019 года передана компетенция КСЭС, Государственная судебная экспертная служба при правительстве Кыргызской Республики. Ну, а 1 январга чейин силер берип жүргөнсүңөр заключениелерди? Да. Билип билбей? Нет, у нас для этого соответствующий отдел есть. Два отдела. Один южный региональный отдел, состоящий из 4 человек, и отдел, сейчас называется взаимодействие с религиозными организациями, экспертиза, состоящий из 5 человек. Ошол кишилердин компетенциясы жетиштүү болгон, ошол заключение бергенге? А эмне үчүн булар соттон акталып кетишти анда? Вообще решение принимает судья в рамках судебного процесса. Экспертиза является... Сиздердин заключениенин негизинде алар жылдап жатышты СИЗОдо. Анан соттон акталып атышат. Бул деген жооп бериш керек бул иш үчүн. Я еще раз... Ошону заключение берген кишилер. Судебный процесс, то есть судебная экспертиза не является основанием для принятия решения. Это один из доказательств. Суд принимает решение по данному вопросу.
принимать во внимание экспертизу или не принимать. Тем более экспертиза не является ксесовской экспертизой, то есть наша экспертиза. Экспертиза идет как специалиста. Рахмат. Эми ушул комиссиянын сиз орун басары экенсиз, директорунун. Мен каалап кетер элем, ушул динди түшүнгөн, ошол маселелерди талаша билген кишилерди алсаңыздар кызматка. Ошондо мындай тең сүйлөшө аласыңар да, болбосо бул кыйын болот. Мындай. Макул, рахмат. Рахмат, сөз кездеги депутат Кыдыралиев Умбеталы Токтуралиевичте. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Анда биринчиден процедурный баяндамачы бул чоң мыйзамда. Бул деген мамлекеттик коопсуздук. Сиз айтыңызчы, элдин дини деген маселелерди көтөрүп атабыз. Айтыңызчы, эмне үчүн жетекчи келбеди? Заместитель келип бул баяндап атат, айтыңызчы ошо. Директор Токтотуп находится коюңуз ким? в командировке в Москве на сегодняшний день. За это заранее было сказано, что и в понедельник, и в среду он приезжает завтра. Значит, вы хотите с нами на русском языке разговаривать? Вам это удобно, да? Республика Тажир Зулушев. Урматтуу төрага, кечирим сурайм мен азыр. Жазылууга келче чек коюлуп калыптыр. Бул жерде негизинен Конституциянын палатаны чечими чыккандан кийин аны эч ким аткарбай кое алат. Бул албетте турган иш. Бирок маселенин бардыгы бүгүнкү биздин талкууда баяндамачынын жооп бергенинде. Азыр эл арасында ар кандай ойлор жазылып атат. Бул агымга тоскоолдук коюлуп атат, буга жол берилип атат деген. Конституциянын палатанын чечиминде болгондугун мамлекеттик тилде баяндамач түшүндүрүш керек эле. 70% эл түшүнгөн жок азыр бул кишинин айтканын. Эртең парламент күлөндү болобуз. Азыр мен бир эки суроо берейин, ошондуктан уруксат бериң. Урматтуу баяндамачы. 14-жылы каралыптыр бул мыйзам Конституциянын палатада. Ошондон бери эмнеге алып келбедиңиздер? Анан сиздердин өкүл кандай позиция карманган? Колдогонбу же жана жергиликтүү кеңештин макулдугу керек деген суроо койгонбу? В 2014 году также было внесено, подготовлен Сиз законопроект. аракет кылып көрбөйсүзбү? Кыргызсыз го мындай мамлекет тилде айтканда. Жакшылап сүйлөй албайм, кыргызча. Сүйлөп атпай, сүйлөй бериң ошондой эле. Я не смогу говорить правильно, поэтому я говорю на русском языке. Кечирим сураем. С 2014 года был подготовлен законопроект о внесении изменений в закон о свободе вероисповедания. И к нему также подошел и вот это решение Конституционной палаты. В 2015 году... Мен суроомо түшүндүңүзбү? Сиздердин өкүл кандай позиция карманды Конституцион палатада? Колдоду же ал жерде өзгөчө пикир бар, билесизби? 3 судьяныкы. Мы поддерживаем решение Конституционной палаты. После решения поддерживаете. А каралып атканда эмне позицияны кармандыңыздар соттон? Мы были, то есть нас приглашали как третья сторона. То есть Госкомиссия по делам религии была третьей стороной. Ответчиками были представители Джугорку Кенеша. Мыйзамды кызыкчылык катары катышканда оюңуздар кандай болгон? Позиция? Эмне деп сүйлөгөнсүздөр сотто? В данном случае, по позиции Госкомиссии по делам религии, в некоторых случаях представители местных органов власти не совсем знают про точные нормы законодательства по свободе вероисповедания, а непосредственно учетная регистрация входит в компетенцию Государственной комиссии по делам религии. Поэтому мы считаем Рахмат, жооп правильным... бердиңиз. Урматтуу төрага, эми муну карашыбыз керек албетте. Бирок ошол Конституционный палатага жибергенде өкүлдөрдү да тактап билимдүүсүн жөнөтүш керек. Жергиликтүү каттоодон өтүп атканда жергиликтүү кеңештин катышуусу бул эң туура күчөтүлгөн талап болмок. Ушулардын өз деңгээлинде катыша албаганды негизинен мына мыйзам чечим кабыл алынып калып атат. Рахмат. Рахмат. Сөзсүз туура сунуштарды бердиңиз. Биринчи микрофон Умбеталы Токтуралиевич. Мирлан Исакбекович, сиз как вице-спикер, мен айтып кетким келет да. Кайра биз, мына көрдүңүзбү, баяндамачы бизди толук суроолорубузга жооп бере албай атат, туурабы? Такталбаган маселелер көп болуп атат. Биз кайра комитетке кайрасак болобу бул маселени? Жок, ал боюнча туура Закиров айтып кетти, мен да айтып кеттим. Бул жерде чечимде так жазылган биринчиден. Биз кайтарабызбы, кабыл алабызбы, конституциялык чечими түз иштеп атат. Бүгүн ал норма иштеген жок мындай жатканда, колдонуп аткан мыйзамда. Ошондуктан биз Конституциялык палатанын чечимине шайкеш келтирип коюшубуз
керек. Эми Мирлан Исакбекович, мага анда убакыт бериңиз. Эми бул келаткан мыйзамдын артында кандай дагы маселелер бар экенин биз баарыбыз мына депутаттар жакшы билебиз. Туурабы? Мисалы биз берде отуруп, же өкмөт Бишкекте отуруп, мисалы Баткенде же Чүйдө, Люксембург кант селосунда кандай кимдер бар экенин булар билбейт. Туурабы? Ошон үчүн жанагы норма ошо жергиликтүү бийликтегилерчи ошолор аягында чечим кабыл алсын. Керекпи, кереги жок деген бул жакшы нерсе. Бул деген мамлекеттик коопсуздук, мамлекеттик тынчтыгы бүт ушу жерде турат. Бул маселечи баарыбыз билебиз да биз мунучу. Мен буга шек келтирген жокмун Конституционный палатага. Убакыт кошуп бериңиздер, 1 мүнөт. Мына эң биринчи мыйзамыбызда бизде жазылып турат, туурабы? Биз ооба светское государство, Конституционный палатанын чечими бизге керек. Бирок бунун түйүндө эмне болуп кетишин биз анда билебиз да, туурабы? Кандай дейсиз ушуну? Түшүндүм. Урматтуу депутаттар, эми биз мыйзамды жол менен баратабыз. Эгерде зарыл болсо, мыйзамга өзгөртүү дагы сунуштаңыздар. Анга өкмөт, депутаттар толук мүмкүнчүлүгү бар. Урматтуу Закир Женишбекович, сиз дагы сунуп пикирлерди уктуңуз. Укуктук жагынан маселе жок, так жооп берип атасыз, бирок ошол мамлекеттик тил боюнча бир өзүңүздөн иштеп аракет кылыңыз. Сиз дагы мындай элге чыгасыз, жана Бакир Жамалович айткандай имамдар менен сүйлөшөсүз. Ошондо сөзсүз бул маанилүү маселе.